Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Дордойдун базарларында жана кичи базарларда салыктык администрациялоо, бирдиктүү салык эсебин киргизүү боюнча пилоттук долбоор жөнүндө жарлыкка кол койду. Ал пилоттук долбоорду өткөрүү 1000 капка жүктөлөт. Эми 15 марттан 15 августка чейинки мезгилде Дордойдун базарларынын, кичи базарлардын аймагында иштеген ишкерлердин салык камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча милдеттерин аткарууну көзөмөлдөө милдети базарлардын жана кичи базарлардын администрацияларына салык агенти макамында жүктөлөт. Ал эми 1 июндан 31 августка чейин аралыкта бул базарлардагы жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсебин. Ошондой эле 1 айдын ичинде Дордойдун базар жана кичи базарларынын реестри бекитилип, бул базарлардын администрациялары салык агенти катары жүргүзүүчү көзөмөлдөө тартибин жол жобосун иштеп чыгып бекитиши зарыл. Ал эми ушул жылдын 1 декабрга чейинки мөөнөттө кыймылсыз мүлк транспорт каражаттарын каттоочу органдар тарабынан салык кызматына тиешелүү маалыматтар берилиши керек.